Так, рахмат, Нурбек Токабаевич. Мен бир тактай турган маселе, президентибиз убагында бир 2 ай өтүп калыптыр. Ошо биринчи жолу баңгизаттар менен кармалган жаштарыбыз экен. Жаш дегени биринчи жолу анан жашы 20 жашка жетпеген балдардын ата энеси менен жолугушканда ошол жерден айтылган ырайым боюнча айтылган сөздөр айтылып калыптыр. Анан ошондон кийин көпчүлүк депутаттардын дарегине каттар, менин дарегиме да абдан көп кайрылуулар келип атат. Ушул боюнча расмий ички иштер министрлигинин мындай ой пикири же бир позициясы барбы, кандай болот, депутаттарга мыйзам долбоорун чыгаргыла деген сунуштар менен алардын ошол ата энелердин адвокаттарына чейин кайрылып атышат. Бунун бир тактап кете турган бир маселелер бар болуш керек. Ошону сиз айтып койбойсуздарбы, ички иштер министрлигинин позициясын? Биз кандай деп жооп берели? Анан баардыгына ырайым берилеби? Баардыгы кайрылабы? Бойго жете элек балдарга кайсы мыйзам каралат? Ошол баңгизаттар боюнча кармалгандарга, бойго жеткендер 18-ден ашып калгандар боюнча позициясы кандай болот деп ошону бир айтып коюңуздарчы. Эми ушул 3 окууда каралып аткандан кийин биз колдоп беребиз. Туура түшүнүңүздөр, улам каттар менен кайрылып атышат да, улам жолугушууга чакырып атат, ушул боюнча келебиз деп атышат. Анан бүт эле 90 депутаттын эми баарына кайрылбаса дагы мен ойлойм 50%-на ошол каттар келип атат да. Мен жалпы коомдук биздин общий отделден сурасам, бүт эле депутаттарга ушул боюнча президентибизге үн жеткиргиле, ички министрлиги менен сүйлөшүп бериңиздер, сотторго кайрылат элекпиз деген маселе аябай орчундуу болуп атат. Рахмат. Рахмат, урматтуу Элвира Жагылбековна, сиз деген мындай жакшы маселени көтөрүп атасыз да. Бул боюнча биздин урматтуу президентибиз биринчи жолу кылмыш кылган жаш биздин өспүрүмдөргө деген ырайым берүү боюнча деген өзү ушундай аракеттерге барып, азыр көпчүлүк ата энелер кайрылып ушул процессте жүрүп жатат. Андан сырткары бул деген жогорку сот, башкы прокуратура менен чогуу сиз айткан сунуштар боюнча биз чогулуп өзүнчө сүйлөшүп жүргүзүп, мыйзамга кандай өзгөртүүлөр киргизүү боюнча азыр жумуштарды жүрүп алып барып атабыз. Рахмат. Андай иштер жүрүп жатыптыр, Ооба. Так, рахмат, жоңузга рахмат. Ушу элибизде угуп калса, ошону туура түшүнгөндөй болсун да.